Айтат го, адам баласы дейт, эгер дейт бир өмүр бою жашап дейт да, өмүр бою жашап адамдарга жакшылык кылып келип, анан өмүрүнүн аягында бир эле кичинекей бир ката кетирип койгон болсо, ошол адамдын өмүр бою кылган жакшылыгы жуулуп кетет экен да. Сен эмне кылып койдуң эле деп ушундай сөздөр. Айтор нашүгүрлүк болуп, адам баласы бүткүл кылган жакшылыктарды көрбөй унутуп кетет экенбиз да. Эми дейт, ошол эле адам баласы дейт, өмүр бою 20 жыл жашайбы, 50 жыл жашайбы, айтор 100 жыл. Айтор ошо өмүрүн өткөнчө дейт, бир жаман жолдо жүрүп, ууру кески, айтор Аллага таккай тескери жүрүп, бирок өмүрүнүн аягында, я Аллахым, мени кечир, сага келдим деп Алладан бир эле ооз кечирим сурап тобо кыла турган болсо, Аллах таалам ошол пенденин күнөөсүн жууп жиберет экен да. Караңыздарчы, Аллах таалам кандай мээримдүү зат экен да бизгечи. Энелерибиз бизге кандай мээримдүү, энелер баласы үчүн бүткүл өмүрүн, жанын берет го. Эми Аллах таалам ошо энелерибизден 7000 эсе жогору бизге мээримдүү экен да. Ошон үчүн айтат, динде жашаш бул өтө жеңил дейт да. Аллах менен жашаш дейт. Эми ким дейт, кайсы бир эркек динде жашаса дейт, анын аялы бактылуу дейт да. Алланы түшүнсө, Алла үчүн сүйсө, Алла үчүн ар бир акыбалда болсо дейт да. Эми дейт, кайсы бир аял динде жашаса дейт, анын эркеги ошончалык бактылуу дейт да. Бергенин Алла үчүн берсе, кылганын Алла үчүн кылса, милдет кылбаса, айтор ал семьяда бактылуулук дейт. Эми качан аял эркек бактылуу, алардын балдары бактылуу дейт да. Эми качан дейт, бала дин менен жашаса дейт, ата эне бактылуу дейт. Эми ошол эле коомдо дейт, элдер дин менен жашай турган болсо дейт, ошол элди башкарган, эл башында турган адамдар бактылуу дейт да. Эми ошол эл сыйлап, эл ошо адамдарды өздөрү тандап көтөргөн адамдар дин менен жашаса, ошол дин менин элим үчүн деп кызмат кылса, Алланын ыраазылыгы үчүн, мени элим колдоду эле деп элдин колдогонун билип дин менен жашаса, ошол өлкө башчылары да, анда алардын эли бактылуу дейт. Ошон үчүн Аллах таалам адам баласына ар бир акыбалда, ар бир инсанга Аллах таалам өзү хидаят берип, Аллах таалам өзү жакшы жолдо көргөзсө, иншалла бу дүйнө ахиреттин бактылуулугу бизде болот. Ошон үчүн баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Айтат го, бирөөнүн жамандыгын айтып, мондай кылды, тигиндей кылды деген убакта дейт, өзүңө кара дейт го, мен эмне кылдым деп. Ошон үчүн бирөөгө бычак саярдан мурун өзүңө сайып көр дейт. Же болбосо бирөөнүн кемчилигин айтаардан мурун, бирөөдүн бир эмесин айтаардан мурун өзүңө стрелканы буруп көр да. Ошол нерселер өзүңдө жокто. Өзүң сен бир адамга зыян жеткирбедиңби? Балким ошол адамга сен айтып жаткандардын баардыгы сен өзүңдө бар шығар дейт да. Аллах таалам бардык нерсени кечирет дейт. Бир гана ошол адамга жала жапканды кечирбейт экен да. Себеп дегенде ал эки инсандын ортосунда болду дейт да. Аллах таалам ушунчалык мээримдүү зат. Мээримдүүлүгүнөн Аллага шерик келтиргендердин да күнөөлөрүн кечип жиберет. Эми бирок дейт, эки инсандын ортосундагы Аллах таала кече албайт экен да. Ошол инсан кечпей сайын. Ошон үчүн бирибиз кечирип, бирибизди сүйүп, бирибиз кыска өмүрдө көңүл калтырбай, ушул кыска өмүрдө мүмкүнчүлүк болушунча бирибизге бирибиз сыйма менеде жашай турган болсок, Аллах таала сөзсүз бизге акыреттин соңун берет да.
Эми кебир адамдар болот. Жакшылык кыласын, эми жакшы мамиледе болосун. Бирок ошону да көтөрө албаган адамдар бар да. Бирок эми көтөрө албайт. İnsan деп ошо жанагы не деп коет? Көйнөгүн өлчөшүп, битин өлчөшүп, көйнөгүн өрттөгөндөй болбосун, аларды кечип Алла үчүн көргөн жерде жакшы мамиледе болуп, сый урматтап отурган болсок, сөзсүз Аллах таала бизге эртең ажыр чыгып өзүгө